Акылай. Чыңгыз Айтматов деген ким? Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуу жазуучусу жана ойчулу. Ал 1928 жылы шекер айылында төрөлүп, 2008 жылы дүйнөдөн кайткан. Мен атым Тимур. Акылай долбоорунун авторлорунун биримин. Акылай бул кыргыз тилиндеги биринчи жасалма интеллект жана үн спикер. Биз Акылай долбооруну 2022 жылы баштаганбыз. 2022 жылы баштап, ошо 2024 жылы июнь айында үн спикерди презентация кылганбыз. Бул биздин офис. Азыр биздин офисте ошо элдер иштеп атат. Көрсөңүздөр болот. Бул жакта биз Акылай долбооруну азыр ишке ашыртабыз. Нурсултан, Акылай долбоорунун негизчисинин бири. Денис Павлов, биздин ошо жасалма интеллект адисибиз. Эми азыр билесиздер, дүйнө жүзүндө ошо акыркы хайп болуп аткан бул жасалма интеллект, ChatGPT, Anthropic, Gemini, ар кандай продуктлар бар. Ошо биз дагы алардын артта калбай деп, ошо Акылай долбоорун баштаганбыз. Ошо биздин максатыбыз бул жасалма интеллектке кыргыз маданиятын алып келүү. Анткени азыркы учурда ChatGPT жана башка жасалма интеллекттер алар мындай кыргызча сүйлөйт, бирок ал кыргызча бизге кандай десем оң келбейт да, анткени бул котормо сыяктуу өзүнүн терс жагы да бар. Акылай бул эми кыргыз тилинде өзү биз акыл, AI, акыл эми бул ошо интеллект, AI бул жасалма интеллект болуп түшүндүрөт. AI artificial intelligence, ошондуктан экөө кошкондо акыл, AI анан экөө мындай башка окуп калганда Акылай болуп калат да. Ошо кыргыз тилинде бир сөз менен биз 2-3 маани бере алат экенбиз. Өзү жасалма интеллект бул айтылышы кичине жасалма интеллект, бирок ичинде кадимки деле математикалык модельдер бар. Алар ошо маалыматтар бергенде, мисалы биз ошо жасалма интеллект куруу үчүн маалымат керек, өтө чоң, өтө көп маалымат керек. Ошо маалыматтарды эле биз үйрөтөбүз. Мисалы мындай суроо келгенде мындай жооп бериш керек деп. Же Айтматовдун туулган жылы, туулган жери бардыгы маалымат бергенден кийин жасалма интеллект ошону түшүнүп, анан айта баштайт да. Бул кадимки эле бөбөк сыяктуу эле. Бөбөктү кандай жакшыраак үйрөтсөң, маалыматтарды берип, ошондой эле жасалма интеллект жооп берет. Акылай. Чыңгыз Айтматов деген ким? Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуу жазуучусу жана ойчулу. Ал 1928 жылы шекер айылында төрөлүп, 2008 жылы дүйнөдөн кайткан. Анын Жамила, Ак кеме, Кылым карытар бир күн, Гүлсарат сыяктуу чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулган. Азыр Кыргызстандын президенти ким болот? Кечиресиз, сиздин сурооңуз бир аз түшүнүксүз болуп турат. Эгер сиз Кыргызстандын учурдагы президенти жөнүндө сураган болсоңуз, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Ал эми башка маалыматты тактагыңыз келсе, суроону так берсеңиз болот. Буну өзү мугалимдер колдонсо болот, мектептерде, юристтер колдонсо болот, психологдор. То есть бул кыскача айтканда кыргыз тилиндеги бүт адистерге, бүт кесипте иштеген адистерге кандай колдонсо болот. Бирок биз азыр көрүп атабыз, аябай эми ошо үн спикерди сатып алуу дагы кичине кымбат түшөт. Ошондуктан биз азыр веб версияны ойлоп таптык. Ошо колонка сатып албай эле ошол маалыматтарды, ошол сапаттагы маалыматтарды сиз веб версиядан алсаңыз болот. Учурда мындай көп комментарийлер келет. Жасалма интеллект азыр бүт элдердин жумушун алат деп, алар замена кылат деп. Бирок ал азырынча туура эмес. Анткени биринчи учурда бул жасалма интеллект сиздин жардамчыңыз, сиздин баягы убактыңызды үнөмдөйт. Ошол биринчи максаты. Анткени эми сиз кандай десем, журналист болсоңуз дагы ответственность сизде болот. Бирок бул сизге ошо текст жазуу, текст даярдоо, ошону которуп берип, ошого өтө чоң кандай десем, убакытты аябай көп үнөмдөйт да. Ошол эң биринчи максат. Мындай революция болгон, мисалы билесиздер, 17-чи кылымда баягы паровая революция. Ошондо дагы аябай элдер көп митингге чыгышкан. Англияда биз машина биздин жумушубузду алып атат деп. Бирок ошол эле нерсе, мисалы ошо революция бизди наука алып келди. Анткени элдер баягы талаадан үйгө барып,
университеттерге барып баягы билимди жаратышты. Ошол эле нерсе азыр болуп жатат. Азыркы учурда бизде прототип, биз буну дагы эле иштеп келатабыз. Жакын арада ойлойм ушу 2025 жылы биз буну кичине партия менен сатып баштайбыз. Азыркы учурда биз баягы чоң көлөмдүү производство кыла албайт экенбиз, анткени ал жак аябай көп өзүнүн баягы башкы жумуш экен. Ошондуктан биз биринчиден баягы кичинекей көлөмдүү же кичинекей партия менен чыгарып баштайбыз. Азыр жасалма интеллект өтө тез өнүгүп келатат. Бирок бул жакта бир 2-3 көйгөйү бар деп айтам. Биринчиден маалыматтын жетишсиздиги, анткени азыр көп маалыматтар баягы китепканаларда жана баягы частный же мамлекеттик ишканаларда. Анан кийин ошондуктан аларды алуу кичине маселе болуп атат бизге. Экинчи көйгөй бул кандай десем, серверлер. Билесиздер, жасалма интеллект иштеш үчүн аябай күчтүү суперкомпьютер керек болот. Бизде Кыргызстанда жок болгон үчүн биз баягы облако деп коет, ошо облако аркылуу алабыз, бирок ал дагы акча турат. Ошондуктан кичине ошо маселелерди биз акырын чечип атабыз. Бирок жасалма интеллект өтө тез өнүккөн үчүн мен ойлойм, бир 2-3 жылда биз кыргыз тили өтө мындай чоң деңгээлде жетип калат го дейм. Биз 5 жыл мурун мындай технология жок болчу, бирок азыр көрүп атасыздар, бир 2-3 жылдын ичинде эле биз 2022 баштадык акыл-айды. 2-3 жылда эле биз үндү жараттык, кеп тануу моделин жараттык жана текст сөзүнө жооп берүү моделин да жараттык.